Эмесе биз көнүгүүлөрдү баштайбыз. Бардык аспаптардагы сыяктуу эле айрым техникалык кыйынчылыктарды жеңиш үчүн сөзсүз түрдө көнүгүүлөрдү жана гаммаларды ойношубуз керек. Биринчи көнүгүүдө биз биринчи октаванын ноталарын өздөштүрөбүз. Ал эми азыр биз экинчи көнүгүүбүздү баштайбыз. Экинчи көнүгүүдө кичине октаванын ноталарын өздөштүрөбүз. Эмне үчүн биз октаваларга бөлүп үйрөнүп жатабыз? Себеби ар бир октаваны алыш үчүн тил, үйлөө ыкмасы бир аз өзгөрүп турат. Ошондуктан биз а дегенде ар бир октаваны өзүнчө өздөштүрүп алып туруп, андан кийин аралаштырып ойноого өтөбүз. Үчүнчү көнүгүүдө биз чоор аспабынын эң жогорку ноталарын өздөштүрөбүз. Эң жогорку добуш бийиктиктерин. Бул экинчи октаванын ноталары. Төртүнчү көнүгүүдө биз чоордун болгон добуштардын бардыгын аралаштырып, кичине октавадан экинчи, үчүнчү октавага чейинки добуштардын бардыгын аралаштырып ойноп өздөштүрөбүз.